финансыга эле муктаж болуп турам. Буну эч кандай аяктырууга мүмкүн эмес. 5 литр сууну көтөрө албайсың. Күндөн күнгө абалы оорлошуп баратат. Ушундай кыйналып кеттик. Уже экинчи жылы өтүп атат. Диализ менен жашап жаткан учурум азыр. Досторумду болуп жүрсө экен дейм. Ошо мен Россияда 3 ай жаттым, чыкпай. Казы болгондон эмес, булардын атасы кичинекейинде эле казы болгон. Врачтар ошо бөйрөгүң иштебейт деп айтканда бир айдай өзүмө принимать эте албай койдум. Пол жогот. Техничка. Ошо бөйрөктүн айынан полный бузулду. Эркиндик менен ден соолуктан ашкан адамдагы чексиз байлык жокко эсе деп дагы айтсак болот. Урматтуу көрөрман, бул Солото YouTube каналы. Дагы да болсо биз жардамга муктаж болуп, бүгүнкү күндө дал ушу көрүп жаткан ар бир көрөрмандын жардамына муктаж болуп жаткан дагы бир каарманды чагылдырып берүү алдында турабыз. Андыктан эгерде колуңуздардан келсе, анда болушунча колуңуздардан келген көмөгүңүздөрдү көрсөтсөңүздөр болот. Бүгүнкү каарманым 23 жаштагы Жеңиш Мырза болчу. Саламатсыздарбы, менин атым Асланов Жеңиш, 23 жаштамын. Менин диагнозум бул хроническая почечная недостаточность, бөйрөк оорусу. Уже экинчи жылы өтүп атат. Диализ менен жашап жаткан учурум азыр чакта. Бул оору барган сайын адамды алсыратып берет экен. Уже гормондор бузулду, жүрөккө да аябай терс таасирин өтө катуу берет экен. Барган сайын слабый болуп баратам. Ошондуктан эртерээк жардамга муктаж болуп турган чагым. Оорунун белгилери качан башталды? Оорунун симптомдорун башында билген эмесмин. Башында аябай эле слабость, усталость болгон. Мен өтүп кетет деп жүрөрдүм, өзүм кыйнап. 3 күн уктаган жокмун. Башта жумушка барып келердим, уктабай. Акыркы күнү реанимацияга жатканга туура келди. Бул Москвада болчу ал убакта. Мигрант болуп иштечүңүз? Ага. Ошо мен Россияда 3 ай жаттым, чыкпай. Эч чыккан жокмун. Ошо мен бул жака келип диализ менен алектим. А сиз мектепти бүтүп эле анан Москва жергесине кеткенсиз Россияга? Жакындай. Мектепти бүтүп эле мигрант болуп Москвага иштеген барганбыз. Ага чейин эле бөйрөктө оору бар болчу, симптомдору. Бирок мен ойлогом, кичине иштеп, кайра эле келем деп. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Бул нерсе тазам түшүмө керек эмес. Элдин алдында жардам сурарым. Бирок турмуш экен, баары аргасыз болот экенбиз. Ал жакта эмне жумуш кылчуңуз эле? Может, сууктан дагы ушул ооруңуз козголуп кеткен, күчөп кеткен. Муздакта иштечиңиз беле? Ал жакта складта аябай эле муздак болчу. Складта иштечим. Ал жак өзү да Москва влажность көп го эмес. Воздухунда ал да бир тест таасирин тийгизди ошойт деп ойлойм. Алгачкы билген убактагы абал? Аябай эле шок болдум. Ал убакта келип врачтар ошо бөйрөгүң иштебейт деп айтканда бир айдай өзүмө принимать эте албай койдум. Жарым жылдай депрессияда жүрдүм почти. Эмне оор экенин деле түшүнгөн эмес. Медицинадан кабарым жок болгондуктан чыгууга өзүм аябай аракет кылдым. Анткени бул айыга турган оору. Башка ооруларда айыкпай калсам көп убакытка чейин депрессияда болмокмун ойлойм. Бул жерде азыр мен финансы жактан эле финансыга эле муктаж болуп турам. Кимдин көрүп жаткандар болсо, колдон келсе 3 сом болобу, 5 сом болобу, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздерди суранам. Бул нерсе менден кайтпаса да Алладан кайтат.
кайсы жактарга көрүндүңүз, кайсы жактын пересадка болот деп атат. Донор да керек болуш керек ага, э? Ооба, донорду туугандарыбыздын арасынан караштырабыз. Бирок азыр убакта акча жактан кыйынчылыктар пайда болуп атат. Ушу 25 миңдин тегерегинде акча керек. Негизи бул Бишкекке да келген. Азыркы Турциядан 120 врач. Бирок пока что аппараттар келе экен. Ошо очередке да аябай кеч болуп кетет шойт. Ошо эртерээк операция кылууга муктаж болуп турмун. Азыр щитовидное железо, лимфа бузулдары ошо бөйрөктүн айынан полный бузулду. Уже жүрөккө баратат, аябай эле акыбал начарлап барат. Күнүмдүк убакытта эмне кылып өтүп атасыз? Диализге канча убакытта бир барып атасыз? Күнүмдүк убакытта телевизор менен, телефон менен эле алек кылам. Диализ козу через день. Суббота, воскресенье койм, ошондо бир Канча жумада саат аласыз? 4 саат. Кошуп анткен 5 саат болот. Бир нерсе менен алектенейин десең эле болбойт экен, баары энергия жетишпейт. Өзүм эле иштейин деп аракет кылдым, бирок баары гипертония, давление бар, көтөрүлүп кетсе жатыш керек болуп калат. Бул жакта кимдер менен турасыздар, билишиңиз боюнча бул жак батир. Бул жак батир. Бул жакта тайжелер менен апам. Общий снимать этебиз, чтобы арзаныраак болуш үчүн. Жалгызсызбы? Менден кийин келиним бар. Ал да донорго макул болду, бирок тилекке каршыныкы да келбей калды. Мамамдыкы да келбей калды. Меники биринчи групп болгондуктан атам кайтыш болупту 2012-жылы. Донор азыр экөөнүн тең чыккан жок, башка жакындардан дагы караштырып атасыздарбы? Жок, туугандардын арасынан чыгышы мүмкүн деген ниеттебиз. Апаңыз эмне жумуш кылат? Апам азыркы убакта кафеде иштейт. Пол жаат, техничка. Ал нерсени көрүп туруп жүрөгүң огушуп кетер болсо керек. Ага, чоң эле бала болуп үйдө жаткан аябай. Мен үчүн туура эмес да, бирок иштейин дейм, бирок баары иштегенге болбойт кезиң. 5 литр сууну көтөрө албайсың. Иштемекти эле өзүңдүн тамагыңды өзүң жасап жей албайсың. Жүрөгүң аябай тиет экен, эркек бала болгондон кийин. Мисалы үчүн тең туштар, буга чейин жок иштегендер кабар алып турушабы? Келип, сен менен бир аз да болсо баарлашып. Ооба, алар чалып турушат, акыбал сурашып турушат. Бирок билесизби, ооругандан кийин көптөр алыстап кетет экен. Жаныңда комфорт үчүн эле жүргөндөрү билинет экен да, ооругандан кийин. Эргелип жакшы достор эле калат экен. Бар, Кудайга шүгүр, бирок мурдага караганда азыраак. Ушул сумманын кандайдыр бир бөлүгүн чогултуу мүмкүнчүлүгү болдубу буга чейин? Буга чейин болду, аябай максималдуу түрдө чогултуп атышып, бирок негедир баары жетпей жатат да. Канча пайызы бар? Канча пайызы болгондо азыр сом менен эсептегенде бир 600 000 сом бар. Бирок бул өтө эле жетишсиз болуп калат. Барганы бар. Ал жакта билесиздер өздөрү жаткан жерлерде аябай кымбат. Жол киреси, дарылары бар. Мен үйдүн улуусу болгондуктан мен үйдө караганга туура келет. Апам өзү жалгыз аял. Уже жашы деле 50ден ашып калды. Апам деле көп жумуштар алып бербейт. Пол жууган, техничкадан башка. Колдон келишинче жардам берип коюңуздарды суранам, кыргыз элим. Алуучу колдон берүүчү кол жогору дейт. Сиздерден аябай суранам, кыргыз элим.
баланыкын башка салбасын деген сөз бекер айтылып калбаса керек. Азыркы тапта жеңиштин ооруп жатканы, энесинин жүрөгүнөн өтүп жатканы билинип турат. Анткени колдон келген аракетин жасап, бүгүнкү күндө кандайдыр бир сумманы чогултууга аракет жасоонун үстүндө. Мынакей эже сиздин азыркы учурдагы акыбалыңызды көрүп турабыз. Дал ушул Батирде баш калкалап, 2 күндө бир диализге барып көрүнүп жаткан учуруңуздар экен. Өзүңүздүн оозуңуздан угалы, уулуңуздун диагнозу кандай, врачтар эмне деп атышат Кыргызстандагы, сөзсүз эле Турцияга алып бар деп атышабы, ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы? Уулумдун акыбалы азыркы учурда аябай оор болуп атат. Диагнозу хронический почечный недостаточность, ХПН 5 стадия, гломонефрит. Буну эч кандай аяктырууга мүмкүн эмес. Азыркы учурда программный диализ алып жатат, гемодиализ аппаратында жатат. Гемодиализ гана убактылуу жардам бере алат, бирок өмүр бою жардам бере албайт да бул. Сөз жок, операцияга муктаж болуп атат. Эмнелерден кыйналып атат? Тамак ичүүсү бул 7 стол деген неме бар да, диета. Диетада строго диетада отурат. А строго диетада отурганда башка жеринде кайра слабость болуп атат да. Бул күчтүү тамак ичиш керек эле. Бул учурда аябай күчкө толуп турган убагы бул баланын. Жүрөгүнөн гипертения болуп калды, жүрөгү катуу согот, тахикардия 180-200 менен жүрөт. Неме менен давлениясы, соки. Ар дайым. Диализден келгенден сөз жок, аябай кадагалап карап турабыз. Немеси давлениясы көтөрүлүп кетет да постоянно. Анан мен да убактылуу иштей албай атам негизи. Иштеп, кичине тыйын таап, эметейин эле дейм, кафеде иштейм. Бир жумада бир эле бара алам. Ушундай акчага муктаж болуп атабыз. Кайрымдуу элем. Көп түкүрсө көл болот дейт. 2 сомдон, 3 сомдон болсо да салсаңар, бизге кичине жардам болуп кетет эле. Мындан тышкары да бунун гормондору иштебей баратат барган сайын. Диализ алууга да күчү жетпей баратат. Бул Ямахада ойноп жүрчү эле, аны да ойной албай калды, колунун күчү жетпейт. Пияла кармаса да түшүп кетет, калтырак басып калды денесин баарын. Уже күндөн күнгө абалы оорлошуп баратат. Ушундай кыйналып кетти. Досторун көргөндө жан дүйнөм сыздайт. Ушулар катары жүрсө экен дейм мен дагы. Досторунду болуп жүрсө экен дейм. Эки эле балаңыздар. Эки эле балам бар. Ишенген балаңыз ушул. Ишенген ушу үйдү бага турган чоң балам Москва жергесинде барып иштеп. Апасы каза болгондон кетти эле. Атасы казы болгондон эмес, булардын атасы кичинекейинде эле казы болгон. Эптеп чоңойттум ушу 2 баланы. Мага тирек болобу деп, ана минтип эметкенде жардам берердим, мындай ооруга туш болорун мен ойлоопмун. Ушу достор. Айылда үй барбы же? Ооба, үйүбүз бар, үйүбүз калды. Этажга, мындай этажный домдо жашайбыз. Аны квартирага берип коюп, биз бул жака келдик. Ал жактын квартирасынын акчасын алып бул жака төлөйбүз. Батирде турабыз ушул убакта биз. Кайрымдуу элем, көп түкүрсө көл болот дейт. Жардамыңызга да аябай 1 сом болсо да, 5 сом болсо да колдон келген жардамыңыздарды аябасаңыздар. Силерден ушунчалык жардам сурайт элем. Ушул убакка чейин
Москва жериндеги мигранттар көп жардам беришти. Анын акчасын кайра эле бул жака келгенде көбүн жумшап койдук. Кайра эле оорулар башталып атат. Bir жерин бассам экинчи жерин бассам үчүнчү жерине кетип атат уже. Сөөктөрү ооруйт какшап. Парад гормон деген болот экен. Адан көп фосфор бөлүнүп чыгат экен. Фосфор бөлүнүп чыккандан кийин көп тамактар боло бербейт. Аны бере албай калам кээде. Дарылар керек болот. Кымбат дарылар. Алар өкмөт тарабынан алар берилбейт. Мисалга бүттүгүн өзүм көздөйм анын баарын. Ошентип эле акчаларыбыз кайрадан минуска түшүп калып атабыз. Алигече чогултсак чогултуп да коет белек. Анан кийин эртерээк ушуну операция кылсак деген оюбуз бар. Бул жака Достук мейманканасына түрктөр келген экен. 120 врач. Анан саламаттык сактоо министрине мен заявление жазып таштап койдум да. Анын жообу келди, келгени менен азырынча аппараттар келген жок. Августтун 20-сынан башталат деп атат да. Эми ага чейин акчабыз чогулуп калса, биз ошол жака элинип калсакпы деген ойдобуз. Азыраак убакыт калды. Кандай? Азыраак убакыт калды. Эң аз убакыт калды. Сентябрга элинип калсак да жакшы. Күндөн күнгө абалы оорлошуп баратат. Канда эмеси составы начар болуп калат экен, гемодиализ ала берсе кайта. Анан бул лимфоузилдери да, лимфоузил гормондорунун баары бузулуп атат. Аябай акыбалы оор. Ошого да акча каражаты бөлүнсө дейм. Азыр ушул учурда онкологияда жүрөбүз. Злокачественный опухоль табылып атат будан кайра дагы. Буга да операцияга муктажбыз. 2 операцияны бир жасатыш керек болуп атат бул балага. Катты кыйналып турабыз. Өзүм жалгыз бой энемин.